урматтуу инилерим, карындаштарым, эң оболу бардыгыңыздарды бүгүнкү кыргыз калкынын эң бийик, эң салтанаттуу майрамдарынын бири көз карандысыздыкка жетишкендин 28 жылдыгы менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм жана бардыгыңыздарга чын ден соолук, бала бакыраңыздарга бакыт таалай, ишиңиздерде ар дайым ушундай жакшы ийгиликтер боло беришин каалап кетким келет. Эми мына 28 жыл өтүптүр ошол тарыхый күндөн баштап, ошонун жарымы 14 жыл мына кыргыз калкы мага чоң ишенич жасап, президент шайлап, ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бутуна тура турган кезинде мага ушундай чоң ишенич көргөздө мен сөзсүз сыймыктанып, ар дайым кыргыз даанышман элибизге мен өзүмдүн терең ыраазычылыгымды, рахматымды айтып келе жаткан. Бүгүн дагы айтып кетишим керек. Мен үчүн чоң сыймык болду. Себеби эгемендүүлүк ошол жүздөгөн жылдардан кийин кайтып келди калкыбызга. Ошонун биринчи күндөрүнөн республикабыз, эгемендүү республикабыз бутуна туруш мезгили ошол тагдыр чечүүчү жылдарда мага ушунчалык чоң элибиз ишенич көргөздү. Күчүмдү аяган жокмун, билимимди болгон ишылык ошол кыргыз калкын кандайдыр бир эгемендүү мамлекеттүүлүгүн бутуна тургузуп көтөрүп кетейин деген аракет жасадым. Эми аны тарых өзү бара-бара адилеттүүлүк менен баасын берет деп эсептейм. Ал эми азыр болсо ошол жана жакшы айтылып кетти. Кандай максат коюлган эле мына ошол кечени ачып атканда аксакалдар тобунун жетекчилеринин бири ушундай жакшы сөз айтты. Ошо кандай максат бар эле эгемендүүлүккө келген күндө ошонун кайсынысы аткарылды, кайсынысы аткарылбай калды деген. Эң оболу мен айткым келет, кандайча ошол ой бизге келди. Биринчи өзүңүздөр билесиздер, бул 91-жылдын июль-август айларына чейин биз эч качан ойлогон эмеспиз. Эми ар бир адам болду ошол көрөгөч, баягы билген эсер урайт экен деп. Мен айтышым керек, мына мен бардык жетекчилер менен иштешип калдым 90-91 жылдарда. Биринен да оккан жокмун ушундай жакын жылдарда эсер урайт экен деген азыр жазып жүрүшөт. Биз башынан билип, көрүп, даярданып жүргөнбүз деп. Андай болгон эмес. Мына жолугушуп, пикир алмашып жүрдүк. Эч кимдин оюнда жок болчу эсер урайт деп. Мына ошол 19 августтагы ГКЧПдан кийин чындыгында түшүнүктүү болуп калды. Эсер урайт дегенге ошо көзүбүз жетип калды да. Ошол 19 августта Кыргызстан Борбордук Азияда жалпы эле шериктеш мамлекеттердин ичинен жаңгыз, балким жаңгыз десем жаңылбаштырмын, ошол ГКЧПга каршы чыгып биз Горбачев, Ельциндерди колдоп чыктык. Ошондуктан менимче бизде ошо моралдык кандайдыр рух пайда болду. Биринчи болуп эгемендүүлүктү, көз карандысыздыкты жарыялоого деп мен өзүмчө ойлодум да, президент катары. Ошо өзүңүздөр билесиздер, ГКЧПдан кийин ошо 20 августта менин көзүм жеткени ГКЧП урады 21 августта. Мен ошондо көзүм жетти, эсер урайт экен деп. Анан кийин 26 августта СРЛ депутаттарын чогултуп Михаил Сергеевич Горбачев СССРды кандайдыр болсун бир сактап калайын деп ошондой чогултуп 26-сынан 29-уна чейин иштедик өзүбүздөр. Аны эсиңиздерде бардыр, элдерим, карындаштарымдын. Анан 29 августта Михаил Сергеевич Горбачев Новая Горова деген дачасы бар, ошол жерде республиканын жетекчилерин чогултуп, анан бөлүшүп съезд өткөндөн кийин
акылдашып суранып СССРді сақтап қалалы ошол жанагы келишимдин үстүнөн дагы бир иштейли деди. Дагы бир иштейли деп калышты көпчүлүк. Мен ошондо Кравчуктун жанында отурган элем. Кравчук Украинанын биринчи президенти. Анан Кравчук сүйлөшүп отурсак, Кравчук айтып калды: "Мен эми келишимге барбам, мен Украина элинен сурашым керек. Эми ал киши дагы июль айында союздук жаңы келишимге кол коймок болчу. Баарыбыз кол коебуз дегенбиз. Ошонун ичинде Кравчук да бар, кол коем сөзсүз деп калган. Бирок ГКЧПдан кийин ал киши айтып калыптыр: "Жок, мен элден референдум өткөзүп, элден сурашым керек эми. Мен Украинанын халкы балким незалежный каалап кетиши мүмкүн" деп калды. Анан ошондо мага сезим кетти. Эмне үчүн Украина эли эгемендүүлүк жөнүндө ойлоп атса, биз ойлобошубуз керек деп. Анан ошентип 29-унда президент Михаил Сергеевичтен чыгып сүйлөштүк. Ошондой дагы сентябрь, октябрда дагы иштеп, анан келишимди дагы таптап, анан союзду сактап калалы деген ошондой чечим менен баарыбыз тарап кеттик. Анан бирок самолетто баратып мен ойлодум, 29 кеч ошо Кравчуктун сөздөрүн эстейм. Анан көзүбүз жетип калды СССР жакындабай турган. Ошондо ойлодум, эми кечикпей биринчилерден болуп ушу көз карандысы жөнүндө декларация алып коюшубуз керек го деп ойлоп баратам. Анан түнү ичинде келип эртеси жетекчилерди чогулттум. Жогорку кеңештин төрагасы дагы башка жетекчилерди чогултуп акылдаштык. Анан самолетто баратып ошо декларациянын негизги идеяларын жазып койгом. Анан чогултуп таратып берип айттым. Ушундай мага бир идея келди. Баары бир ушуга бара турганбыз, ошондуктан биз биринчи болуп алып койбойлу деп 30 августта сүйлөшүп, анан төрага айтты: "Анда мага бир күн берсеңер, мен эртең жогорку кеңешти чогулта коеюн 31-inde" деп. Анан ошентип ал кезде Шеримкулов 31-inde жогорку кеңешти чогулта койгон. Түнү бою звонить этип, чакыртып, айтып ошентип жыйнап, жогорку кеңеш токтолду. Ошол жерден декларацияны кабыл алдык. Биз биринчи болуп, баарыбызда тарыхый окуя, кыргыздар чындыгын алганда ошол жерден озуп, Борбордук Азияда дагы эсимде жок, балким Украина 1-2 күн мурунан ушундай болуп калды. Бирок Борбордук Азияда биз биринчи, себеби эсимде ошол күнү жогорку кеңеште чечим кабыл алып, кечинде жардамчыларым айтты: "Сизди Ислам Каримов издеп атат, ушу кайда да болбосо байланыштыргыла деп атат" деп. Анан Ислам Каримов звонить этип калды. Ал кишини мен Ислам аке дечүмүн, Улууда. Анан ал киши мен Асаке дечүм: "Асаке, слушай, что ты натворил там, расскажи" деп айтканын айттым. Ушинтип, вы же видели, дело идет к распаду, мы приняли декларацию о независимости десем. Слушай, это серьезно? Как? В парламенте? В парламенте мы приняли. Десем, он Аруслав Пересов: "Слушай, ты не мог прислать эти документы мне срочно? А вот мои безмозглые помощники до сих пор не могут понять, надо, не надо". Дегенден Ислам аке, надо деп койдум. Ошойдон ал киши түнү бою чогултуп 1-сентябрда кабыл алыштылар, эртеси 1-сентябрда. Ошентип биз кыргыздар канча болсо дагы Өзбекстанга ошол жерден жакшы үлгү көрсөттүк. Ислам аке дайым ал жөнүндө унутпай алкышын айтып кетер эле. Мына декларация анан ушундай келди. Мен эч бир анан кийин Борис Николаевич Михаил Сергеевичтерге звонить этип айтып койдум. Ал кишилерден эч кандай мындай эме болгон жок, реакция мындай. Себеби биз ошол 19 августта ГКЧПга каршы чыгып, Горбачев, Ельцинди колдоп, биздин кандайдыр бир моральдык укугубуз бар болчу. Ошондуктан Ельцин айтты: "Правильно вы поступили, очень правильно, хорошо.
Михаил Сергеевич айтты, но это не мешает нашему договору, Михаил Сергеевич, не мешает, конечно. Но мы будем в союзе как с определенными независимыми полномочиями. Ну, это не проблема, деп қойды. Ошентен біздің декларация қабылданып, 31-де біріншілерден болып, ошо жаңы жолға түштік десем болады. Эми жана кыйынчылык болду, кыйынчылык болгон жок деген сөз бол. Кыйынчылык деле болгон жок, конечно. Өзү ситуация ушуга алып келди да, союздагы ситуация. Союз өзү ошондо ыдырап бараткан. Ошондуктан менимче ошо биринчи болуп Борбордук Азияда ушул жол салганыбыз менимче кыргыз калкы үчүн дагы чоң сыймык болуп калды, Кудай буйрса. Бул биринчи жагы. Эми кандай жана чоң максаттар турган ошол жөнүндө айткым келет. Жакшы суроо болду, менин оюма келбептир. Мен ошол президент болуп шайлангандан кийин жогорку кеңеште иштеп жүргөн кезде ушундай бир топ идеялар келер эле, ошо Кыргызстандын келечеги жөнүндө кандай жол менен өсүрсөк туура болот деген. Ошондуктан менде бир үч чоң максат бар эле. Биринчиден ошол кыргыз калкынын баягы байыркы тарыхы бар, бийик десек бийик, терең десек терең өзүнүн тарыхы, маданияты бар калк экенин ушу дүйнөгө таанытуу маселеси менде жүрчү эле. Мен өзүм тарыхка кызыгып, ошол жана орустун академиктери Бартой баш болуп жазган ошол тарыхты бир бүткүл дүйнө таанып чыкса, кыргыздар бул жөнөкөй эле кечеги көчмөн эл эмес, байыркы мамлекеттүүлүгү бар, океандай Чыңгыз агабыз айткандай Манас эпосубуз бар, ошону таанытыш бир менен ушундай чоң максатым эле. Экинчи максат ошо кыргыз мамлекети кандай бир демократиялык жол менен өсүп өнүп кетсек деген. Себеби мындай толук элдер үчүн, мындай табигый ресурстары чакан эл үчүн демократия болбосо өсүп өнүгөт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына чыгыш мамлекеттердин ичинде жана нефтиге бай мамлекеттер гана монархия болуп, диктатура болуп, бирок нефттин аркасы менен байып өсүп өнүгүп атышат. Бирок мындай байлык болбогон жерде өсүп өнүгүп атпайт. Ошондуктан ошо демократиялык жол менен кетсек деген экинчи чоң максат, кыял. Анан үчүнчүсү, чынын айтышым керек, мени көп критикалашты бул жөнүндө. Мен ошо ушундай бир кыялым бар эле. Эми Кыргызстан өзү чындыгын айтканда ушунчалык кооз өлкө, элибиз ушунчалык таланттуу эл. Ошондуктан мен ойлочу элем да, ушул эмне үчүн биз ушул Борбордук Азиянын Швейцариясы болуп атпайбыз. Швейцария кичинекей калк, ушунчалык коммунизм. Мына бүгүн илгери коммунизмге жете бербекпиз деген көп суроолор болгон. Никита Сергеевич Хрущев 80-нчи жылда коммунизмде жашайбыз деп бирок ал киши жаңылып кетиптир. А бирок мына Швейцарияга барган сайын мен ойлойм, атаң бір баягы биздин кыялдагы коммунизм ушул жерде турбайбы деп. Коммунизмде жашашат. Эмне үчүн биз жашай албайбыз? Биздин тоолор Швейцарияныкынан бийик. Женева көлү бар, биз Ысык көлгө эч салыштырып болбойт. Себеби Ысык көлү Женева озеросуна караганда бир кыйла зор. Абдан ушундай дүйнө боюнча салыштырбыз көлдөрдүн бири. Элибиз таланттуу, эмгектүү эл. Ошондуктан ушул үч чоң кыял бар эле менде. Эми аягынан баштап айтканда, чындыгын айтканда, туура критикалап жүрүшөт. Кыргызстанды Швейцарияга айлантырган жокпуз. Эми алдыда бул чоң максат. Мен ойлойм, мына жаштар отурат, таланттуу бул жерде. Ушул жаштар ушундай чоң максат койсо, 21-чи кылымда жетишебиз. Биз дагы таланттуу элбиз, эч кандай швейцарлардан кем калбайбыз. Эми алар деле 500 жыл демократиянын жолунда өсүп өнүгүп, ушундай коммунизмге жетишип отурат. Биз улап бар алдыда, сөзсүз.
ошону аткарышыбыз керек. Экинчиден, жанагы демократиялык жол менен өнүктүк, муну бүт дүйнө таанып, Кыргызстанды бардыгы ошол Борбордук Азияда демократиянын аралчасы деп биз жакшы имидж алдык. Ошонун негизинде Кыргызстанга көп жардам келди, көп көңүл бурушту. Кыргызстан ошол биринчи 10 жылда өсүп өнүккөнү кыйын жылдар болду. Өзүңүздөр билесиздер, мына 90-чы жылдын башында жаштар көрбөй калды. Но 90-чы жылдардын башында СССР ураган кезде, 92-нчи жылдарда эсимде, мына азыр нан деген кенен, кант деген кенен, ошол кезде ошо негизги продуктылар, нан, кант, сүт, ушулар дефицит болгон мезгилдер болду, кыйналды. Бирок ошо элибиз, эмгекчилерибиз, ушундай дамышман элибиз кандайдыр ушу кыйынчылыктарга карабай республикабызды көтөрүп кетти. Анан биздин эгемендүүлүк бутуна туруп, эгемендүү мамлекетибиз дагы бутуна туруп кетти. Ошо элибиздин эмгегинин аркасында, таланттуу, эмгекчил элибиздин аркасында айтышым керек, баса. Мына бул жакшы жетишкендик болду. Анан экинчиден, менимче, мына улуттук кайра жаралуу программасын жакшы ишке ашырдык. Ошо элибиздин талант аркылуу, мына Манас атабыздын 1000 жылдыгын, Ордолуу Ош шаарынын 3000 жылдыгын, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдуулугун, эми азыр акыркы убакта Кытайдын окумуштуулары окуп чыгыптыр. Кыргыз мамлекеттүүлүгү андан дагы терең тарыхы бар экен, 2000 жылдан ашык деген ошондой Кытайдын окумуштуулары жазылышат. Мына ушунун баарын биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечими менен, ЮНЕСКОнун чечими менен, бүткүл дүйнөнүн колдоосу менен салтанаттуу өткөрүп, бүткүл дүйнө билип калды. Мына Кыргыз мамлекети баягы СССР урап эле мамлекеттүүлүк, эгемендүүлүккө жетишип калбай, булар 2000 жылдык тарыхы бар экен, 2000 жылдык мамлекеттүүлүгү бар экен, булардын Манас эпосу бар экен. 1000 жыл мурун Борбордук Азияда кыргыздар Улуу Жибек жолун контролдоп турган экен деп ушундай жакшы таанып калышты чынында. Анан биз жакында бир туңгуз кызыбыз менен китеп жазып чыктык. Ошо биздин дагы бир кыял ошол алдыда. Идеясы ушундай да. Мына 1000 жыл мурун Улуу Жибек жолун кыргыздар 2 кылым контролдоп турган. 9-10 кылымдарда Манас атабыздын жеңиштери аркылуу. Эми 21 кылымда эмне үчүн Кытайлар, Улуу Кытай мына азыр Улуу Жибек жолун кайта жандандырып атат? Мына биздин жаштар ушундай чоң, бийик максат коюп, жаңы Улуу Жибек жолун контролдош керек. Ошондо Кыргызстан дүркүрөп, өсүп, өнүгүп, жанагы Борбордук Азиясын, Азиянын Швейцариясына айланат деп мен терең ишенем. Мына булар сөзсүз биздин таланттуу, билимдүү жаштарыбыздын толук мүмкүнчүлүгү бар. Биз ошол Бермек кызматыбыз ошол жөнүндө, мен Бермек кызмат Швейцарияда жашайт, жакшы билем. Ошону кайта жазып чыкты, ошо жаштар үчүн атайын. Жаштар окуп, анан ошол кыргыздардын бир чоң максатын ишке ашырса деген кыял менен бир. Өткөндө жолугушуп таратып берген, мен жаштар окуп атса керек. Менимче, мына бул жагда Кудай буйрса ишке ашты. Ушунчалык Кыргызстан, Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет катары аброюбуз абдан бийик болду 21 кылымга киргенде. Эми ошону сакташ керек. Ошол дүйнөгө таанылыш оңой эмес. Анан ал абройду ошол кыргыздар айткандай кашыктап, чогултуп дегендей, ошентип анан белгилүү болду эле, ошону төгүп чачпай сактап калыш чоң максат турат. Менимче келечектеги максат азыркы жетекчилер, келе жаткан лидерлер өзгөчө мына азыр
бүткүл дүйнөдө азыр поколение алмашат. Бул өз абдан жакшы көрүнүш, себеби мына поколение 60-х керек болгондон таланттуу поколение ошол дүйнөдө эң таланттуу поколение 60-тер болду. Ар бир поколение мундун өмүр жашы 30 жыл. Алар 90-жылда кетти. Анан кийин 90-жылкы поколение келип, мына 20-жылда кетип атат. Азыр жаңы поколение келатат, мына мен маңдайымда отурган жаштар, булар уже мына 20-50 жылдын поколениелери. Булар ошо кылымдын жарымына чейин кызмат кылып, элибизди сүрөп алдыга алып бара турган күч мына жаштар ошо 20-чы азыр жаңы поколение өзгөрүп атат дүйнөдө. Биздин бир Россияда чоң окумуштуулар ошо киши айтат, чоң китеп жазып, мына келе жаткан 20-чы жаңы муун бул жана 60-никтердей абдан таланттуу, абдан жана ошол жерде жакшы сөз айтылып деле, булар кандайдыр шыктуу, башкарууга бардык жагына шыктуу деп. Бул случайно эмес, бул закономерно. Ошо жаңы муун келатат, ошо жаңы муунга чоң ишенич. Ошон үчүн мен дагы бир жолу сиздердин мына инициативаңарга абдан чоң баа берип атам, себеби ушул биримдик аркылуу сиздер ушу мына жаштарга жакшы биздин ата бабадан калган жакшы салттарды көргөзүп, өткөзүп берип атасыңар. Мына ошону эстафета алып кетишет булар. Анан республиканы көтөрүп кетишет. Мына ушу жаңы муун, себеби 60-жылдар мисал кылып айтып кетсем, Айтматов баш болгон бизде чыкты ошондой Бибисара Бейшеналиева, Калый Молдобасанов, кандай адамдар, Асанкан Жумахматов, жазуучуларыбыз кандай атактуу адамдар, окумуштуулар, андан көп ушундай атактуу адамдар келген 60-жылдарда. Ошолор көтөрүп кеттим республикабызда. Мына азыр жаңы муун сөзсүз ошол көтөрүп кетет. Терең ишенем. Эми эң оболу бизге кыргыздарга бир жакшы нерсе керек, сөзсүз. Бул биримдик керек, ынтымак элибиз бөлүнбөй түндүк түштүк дебей, ынтымакка келип, мына 90-жылдарда бизге эмне жардам берди? Бизге эң чоң жардам ошо элибиздин биримдиги болду, ынтымагы болду. Ошо кыйын жылдарда, 90-жылдарда элибиз биримдикте болуп, ынтымакта болуп, ошондуктан жанагы кыйынчылыктардын баарын жеңип кеттик. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 99-2000-жылдар жанагы түштүктө миңдеген банк формированиелерде кирип келген ошо болду. Биздин кыргыздын жоокерлери мына быйыл ошого 20 жыл өтүптүр. Бирин дагы Өзбекстанга өткөзгөн жокпуз. Ошондо Ислам Каримовдун айткан сөзү бар, генералдарынын баарын чогултуп алып, ай акмактар, мына кыргыздардан үйрөнбөйсүңөрбү деп. Ошондо бир 100га чакын бандиттер, террористтер ошол кирип алып бүт Өзбекстанды дүрбөлөң кылган ошондо. А бизге миңдегени келип 99-2000-жылдар билесиздер, биздин жоокерлер бирин дагы өткөзгөн жок. 99-жыл кыйналдык, туура, себеби алар түн ичинде келип, түнкү дүрбөлөрү бар экен, бизде жок. Даяр эмес экенбиз. Анан бирок 2000-жылы жолой алган жок. Ошондой болду. Ошол кыйынчылыктардын баарын менимче ошол ынтымак, биримдик аркылуу ошондой элибиздин колдоосу менен ошондой көтөрүп кеттик. Ошондуктан менимче мына ушул сиздердин биримдигиңер мага абдан жакты, абдан жакты. Мен ар дайым айтып келчүмүн. Ар дайым сиз ушул Тянь-Шандын элин ар дайым мактап жакшы көрөсүз деген мен айтчумун. Тянь-Шандын элин биз көздүн карагындай сакташыбыз керек, себеби кыргыздын таза генофонду Тянь-Шанда гана сакталып калды. Калгандарыбыз мына мен чүйлүкмүн, чүйлүктөр аралашып кеткенбиз. Менин апам өзү казактын кызы. Ошондой эле
түштүктөр өзбек менен аралашып кеткен. Bir genofondu taza saklap kelatkan cumgaldıklar, jalpı narındıklar. Oşonduktan buna ıntımağlar, ırısal ıntımақ деп, ıntımağlarga abdan uşunçalık men koşulam. Jana ıntımақтың жетекçilerinden de ayrıldım. Eğer biz zaявление жасасақ kabul alırsınlar деп. Ова, ıntımağlar жақсы. Ушул силердин ынтымак жалпы кыргыз элине жетип, сиңип, жалпы кыргыз калкы дагы бүгүн ушундай биримдик ынтымакка келсе, ушул жакшы үлгү көрсөтүп атыптырсыңар. Жакшы үлгү. Ошондо сөзсүз Кыргызстан дүркүрөп өнүгүп кетет. Анан бөлүнүп жарылса, анда жем болуп калабыз, артта калабыз. Азыр ушу артта кала баштадык. Мына 2000 жылга чейин мактанбайлап коеюн, бирок биз бүткүл дүйнөсү айтчу мына реформанын лидери Кыргызстан. Биз лидер болчубуз. 2000 жылга чейин турмуш ал-акыбал бизде казак, өзбек туугандардан кем эмес болчу. Даже алдыда болчубуз. Анан кийин туура тигилер нефтиси көп экен, газы көп экен, бирөөнүн алар ичине nefti dollar, gazı dollarına götürüp geçti. Bırak biz artta kalmışız gerek. Sebebi bizde en negizki baylık talantlı elimiz var. Talantlı elimiz var. Bana Çıngiz Ağa'day talant hiçbir respublikada bolğan emas. Dağı Kırgızların uşunday talantlar dağı çıgat. Kuday buyursa 20-cı yıllarda dağı uşunday talantlar gelip çıgat. Oşonduktan menin kalığım bugün oşo öz oy pikirimde de жазып жибердим жалпы халкыбызга. Ошол биримдикке чакырып бардык кыйынчылыктарды жеңип чыгабыз. Эми көбүрөөк узак сүйлөп койдум окшойт, чарчап. Анан ошондуктан жыйынтыктап келип дагы бир жолу ушул жумгал коомчулугуна жалпы Jakşın halkının öyküleri oturasılar, sizlerin koğumçılığı şunday tenin razışılığımızı bildirdim gelen. Çünkü Kırgızistan'ın en bir çoğun bayramlarının biri egemenlik bayramının şunday çoğulup, jakşılap da napaylı uyuşturup, şunday jasanıp, şunday жақсы көңіл менен ушундай өткөзүп атканыңыздар мен ушундай бактылуу сезип отурам. Сиздерге ошон үчүн чоң рахмат. Эми жалпы элибизге болсо Кудай Тааладан тынччылык тилейли, элибиздин ичинде тынччылык болсун, ынтымак, биримдик болсун. Анан калганын таланттуу жаштарыбыз анан өздөрү götürüp кетет деп беримишинин дагы бир жолу чоң рахмат. Кымбаттуу Кыргыздын таза кыргыздары жана ошо таза кыргыздардын коноктору баарыңыздарды бүгүнкү Кыргызстандын кыргыз элинин кыйын күнү менен көз карандысыл эгемендик күнү менен сиздерди куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мен ушу 31 биз эгемендик кабыл алган 1991 жылы 31 августтагы болгон күн жөнүндө сиздердин эсиңиздерге салып кетейин. 31 август күнү эртең менен Аскар Акаевич жумушка кетип атып, анан айтты, бүгүн саат 7-де Чыңгыз Ага биздикине келет. Ошондон жакшылап даярданып тургула, кечинде мен саат 7-де келем. Анан кечинде келем, кечикпей келем. Чыңгыз Аганы жакшылап тосуп алалы деп айтты. Анан бирок
Мысалы, мен анда баяғы көз қаранды дегенде анча түшүнбөдүм да түшүнөм. Биз баягы мурда бирок мындай оюмда биздин Кыргыз Республикасы эсрдин Кыргыз Республикасы болуп ошондо дагы бир өзгөчөлүктөр болот деген гана оюмда өзүбүзчө эгемендүү Кыргыз Республикасы болот деп анча мен анча түшүнбөптүрмүн да эң бир өзөгүн түшүнбөптүрмүн бирок түшүнөм мындагыда дагы бир жакшы болуп турбайбызбы деп. Анан ошентип үйдө анда телевизор баягы жогорку кеңешти көрсөтчүбүз баягы биринчи жылдары эчтекеден кабарыбыз жок, даярданып абдан толкунданып чындыгына тосулат. Себеби чындыгына эми чындыгында бир кылымдар бою мүмкүн эки кылымдар бою бир кылымда ошондо гана келчү адамдар да ал киши кыргыз элин бүт дүйнөгө бүт жер шарына кыргыз элин тааныткан киши. Анан Чыңгыз Төреқожо саат 7-ге 15 мүнөт калганда келди үйгө. Жакын турчубузда бизде резиденция, андан кийин агай да тургандагы резиденция жакын келди. Өзү келди. Анан биз саат илеп кичинекей ошо учурашып бадан сурап балдар менен бадар допусун сурап отурдук. Saat 8 болду аскаракаяш жок, saat 9 болду аскаракаяш жок. Абдан мен мындай тартыжалат болдум. Агай улуу киши да күтүп отурабыз. Звонок этсем азыр чыгабыз деп коюшат. Аскаракаяш баягы телефон жок да. Өзүнүн прием менен звонок этем, азыр чыгат коюшат деп ошо saat 9да болуп кетти. Анан аскаракаяш келди. Келип Чыңгыз Төреқожого айтып берип атат, мен бирин уксам бирин укпайм, мага деле берген жокмун. Ошентип мен Чыңгыз Төреқожо абдан куш болду. Кайта сурайт аскаракаяштен анан эмне болобуз, кандай болобуз, кантип өйдө тиги рабочий тилеби, элсиндеби, башка 15 республикалардын баштары эмнеге, эми Кыргызда кандай болобуз деп мындай миң түркүн суроолорду берип атты да. Дагы эми бир уксам бир укма, бир түшүнбөй аскаракаяш менен Чыңгыз Төреқожодун ушундай бир аңгемесине күнөө болдум да, күнөө болду. Анан Чыңгыз Төреқожо айтты, бул тагы мындай билдирме абдан тынчсызданды. Ошондой ойлойм да, кандай биздин кыргыз элинин кыргыз мамлекетинин кандай болот деген мындай түшүктөр айтып аткан экен да өзү. Анан ошентип 31 ошо саат 2-3гө чейин аскаракаяш менен Чыңгыз ага үлгү сүйлөшүп отурду. Анан азыр эми ошо 28 жылдан кийин биз эми бүгүн казак кыздар менен отурабыз. Ошондо сиздер үчүн ушул досту мен эгер 31-нде чыгырганда эмесмин. Андан кийин тиги илим кийин айтты да, атекеси чыгам работать президентом. Ну, надо послом. Совершенно айтып берди да, посол болуп, кандай кайсы өлкөлөргө барат, кимдер менен жолугушат. Зачем вам брать послом работать? Вот если президентом послом лучше деп айткан. Эсимде бул просто ушул биздин кыргыз элинин Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгү кыргыздан бадалаган Чыңгыз Төреқожо ошо жакшы сөзүн айтып келген да.